Dünyada ушундай мыйзам барбы? Кайсы мамлекетте бар? Bir окуу жайдын бүтүрүүчүлөргө өзгөчө шарт түзүп берген кимде бар? Кайсы мамлекетте? Қазақстанда бар, Назарбаев мектеби. Казакстан бул өнүккөн мамлекеттердин бири. Биз үчүн үлгү болуп атат, туурабы? Өзбекстанда. Бизге окшогон эле мамлекет, деңгээли ушундай эле. Өнүккөн мамлекеттерде кайсында бар? Англияда, Батыш Европада, Америка Кошмо Штатта барбы, жокпу? Bir окуу жайды өзгөчө статус берген. Урматтуу Сакап Саматович, бул мыйзам долбоорунун негизги ою это внеконкурсный порядок-то. А внеконкурсный порядок көп мамлекеттерде бар. Кандай? Внеконкурсный порядок зачисления в резерв. Керек болсо Кыргызстандын конкурсный порядогу өзгөчө болуп турат. Башка мамлекеттерде ушунчалык татаал бюрократиялык жол жок. Ар бир министр айтып аталат, бирөөнү жумушка алам десең, кетерим десең, бүт колдор байланган. Негизги ой бул мыйзамда это внеконкурсный порядок зачисления в резерв-то. Ооба азыр эл үмүтү менен эмне болуп атат акылман. Бирок внеконкурсный порядок бүт мамлекеттерде бар. Урматтуу министр. Демек азыркы конкурсный порядок бизге тоскоолдук кылып атабы? Көп жерден, мисалы пресс-секретарларды биз азыр атайын режим киргиздик, внеконкурсный. Анткени көп киши келип тесттен өтүп, антип иштебейбиз деген ойда. Ошондуктан мисалы жогорку кеңештин аппараты да ошондой, президенттин администрациянын аппараты ошондой, бүт көп мамлекеттерде ошондой внеконкурсный порядок зачисления в резерв деген бар. Мен түшүнүп атам. Кызматка алуу, иштетүү бул бир жөн, ал эреже. Эрежени өзгөртсө болот. Бирок мыйзам менен бир мектептин бүтүрүүчүлөрүнө өзгөчө статус берген бул таптакыр кыйшык конституцияга далып келбеген. Теңдикке бузуу деген сөз. Биздин ар бир бала тең укугу. Анда 27-чи мектепти Бишкек шаарындагы кошуп койгон ошо мыйзамга. Себеби анын бүтүрүүчүсү Масалиев Искак 5 жолку депутат, эмгек сиңирген юрист болду. Кошкула? Эмне кошпойсуңар? Ошондуктан же президенттер бүткөн мектептерди кошкула. Президент болду алар. Жетиштикпи? Жетиштик. Билими жакшыбы? Жакшы. Эмне кошпойсуңар аны? Жок нерсени бир выпуск боло электи. Билимди көрсөткөн жок. Баягы өзүнө орду таппаган мектеп окуу жайды мыйзамга киргизген, мен ойлоп атам, силер шашып атасыңар да. Ошондуктан мен суроо берип атам. Гарвард, Кембридж бүтүрүүчүлөр боюнча кайсы мамлекетте мыйзам бар? Кезексиз, конкурссуз өтүш жумушка деген барбы ошондой мыйзам? Урматтуу Сакап Саматович, көп мамлекеттерде внеконкурсный бар. Азыр мисалы Азербайжанды караңыздар, Казакстанды караңыздар, мамлекеттик кызматта эл аралык деңгээлде окуп келгендер көп. Маселе жок. Эл аралык окуп келгендер боюнча мен сизге көппү ошондой? Жок. Аутса, Манас университети, канча университеттен окуп келгендер анан тестке катышпайбыз деп турат. Анткени бизде татаал болуп калган процесс. Бул реальность, бул факт. Ошондуктан бул жерде өзгөчө статус гана эмес, бул именно внеконкурсный порядок зачисления в резерв болот да. Бул основной акцент. Түшүнүп атам. Маалыматты биз экинчи окууга чейин даярдап берейик башка мамлекеттер боюнча. Менде жок экен ал. Бирок бул жерде именно внеконкурсный порядок бул көп мамлекеттерде бар. Биз эки тилде сүйлөшүп атабыз. Мен башканы айтып атам. Сиз дагы эле внеконкурсный порядок. Мен жалпы айтып атам. Жалпысынан бул түпкү тамыры менен туура эмес мыйзам. Андан көрө ушул окуу жайга биз шарт түзүп берели. Акча бөлүп берели. Балдарды окутуш керек, практика жөнөтүш керек. Чет өлкөдө окуган, атайын президенттик мамлекеттик программа менен бергандар боюнча маселе жок. А вот мектепти бүтүрүүчүлөрдү. Мына Докторгүл айым отурат, министр айым. Бишкекте баары тең болуш керек. Ошон үчүн лицей деген болбойт деп саясат жүргүзүп атпайбы? А сиз дагы өзгөчөлүк асыл тукум түзүп атасыңар. Андай болмок беле. Мен ойлоп атам, бул жерде сиздерге айтып атырам. Биздин практикада, Кыргызстанда практикада өмүр бою социалдык теңдик деген аракет болчу. Айрыкча жаш балдарга. Социалдык алы жетишпегенде. Мына кесиптештерим кагазга уруп айтып атпайбы сизге? Айылдагылар бүтө албайт анда. Ал мектепке бара албайт. Баары тең, экзамен деген тең бирдей болуш керек. Силер өзгөчөлүк. Мен эми жазууга да жазылбайм, жазууга азыр сүйлөм. Рахмат.